Каргашалуу окуя өзгөндө өрттөнүп кеткен үйдүн ичинде 2 жашардагы бала көз жумду. Наристенин апасына коркутуулар болгон болушу мүмкүнбү? 4 жашар кыздын зордукталышы. Зордукталган кыздын апасы зордуктаган балага карата арыз жазуудан баш тартты. Стадиондун ачылышындагы башаламандын айынан 15 бала ата-энесинен ажырап, эс учун жоготкондор болду. Жүргүнчүлөр унаадан толку боюн чыгарышып, айдоочуларга карата айып пул салынып, унаалары айып корого токтотулду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астында ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Куткаруучулар колуна кишен кийилип калган кызга жардам беришти. Чүй облусунун Кемин районуна караштуу Шабдан айылында куткаруучулар колуна кишен кийилип калган кызга жардам беришти. Бул тууралуу УКМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Назар Ата көчөсүндө кыз колуна кишен кийип алып чыгара албай калгандыгы тууралуу маалымат 112 кыска номерине түшкөн. Жерине 4 куткаруучу тартылып, кишенди колунан чыгарып беришкен. Өзгөндөгү стадиондун ачылышында 15 бала ата-энесинен адашып, эс учун жоготкондор болду. 23 август күнү Өзгөн шаарындагы Зоопыкар Ормонов атындагы спорт комплексинин ачылышында 15ке жакын бала ата-энесинен адашып, эс учун жоготкон фактылары болду. Маалыматка караганда, трибунадан орун алган улуу муундагы эркек киши да эс учун жоготкон. Ага жанындагы көрүүчүлөр бетине суу чачып жардам көрсөттү. Тез жардам кызматы келип, биринчи медициналык жардам алды. Аталган спорт комплексинин ачылышына келген адамдардын саны көп болгондуктан кирүүчү жолдо адамдардын тыгыны пайда болду. Ошондо кирүүчү жайларда ден соолугу начарлаган жарандар болгону айтылды. 4 жашар кыздын зордукталышы. Баланын апасы арыз жазуудан баш тартты. Туугандарыныкына таштаган. Ысык Атада 4 жаштагы кыз зордукталган. Бул тууралуу акыйкатчынын басма сөз кызматы билдирди. Балдарды апасы жалгыз багып жатканы айтылууда. Аял аларды Ысык Ата районундагы айылдардын бирине туугандарына таштап, Бишкекке иштегени кеткен. Кармалган өспүрүм кыздын жакын тууганы. ТикТоктон көргөн видеолор аны сексуалдык зомбулукка түрткөнүн мойнуна алган. Кыздын апасы милицияга арыз жазуудан баш тарткан. Буга байланыштуу Ысык Ата райондук үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери кызга мыйзамдуу өкүлдү дайындашкан деп билдирди басма сөз кызматы. Эске салсак, Ысык Атада 4 жашар кыз өспүрүм тарабынан зордукталган. Аталган факты зордуктоо боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү кармалган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы, официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Кайрымдуулук фондунун атын жамынып алдамчылык кылган шектүү кармалды. Бишкекте алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Сверлов РИПтен билдиришти. Маалыматка караганда 28-июль күнү Сверлов РИПке жаран кайрылып, чала таанышы 2025-жылдын март айынан тартып, алдоо жолу менен чет өлкөлүк кайрымдуулук фонддордун биринен кыймылсыз мүлк жана 6 дана un алып берем деген шылтоо менен ишеничине кирип, 3 миллион 500 сом акчасын ээлеп алганы тууралуу билдирген. Аталган факты боюнча тергөө кызматы тарабынан алдамчылык беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 1999-жылы туулган жаран аныкталып, камакка алынган. Өзгөн шаарында өрттөнүп кеткен үйдүн ичинде 2 жашар бала каза болду. Бүгүн 25 август күнү саат 11:34 чамасында Өзгөн шаарындагы үйдө өрт чыгып, 2 жашар бала каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, Кырсык шаардын Малабеков көчөсүндө болгон өрт өчүрүүгө жалпы 2 бөлүм тартылган. Жалын кошуна жайгашкан 2 үйгө да өткөн. Өрт чыккан үйдөн 1953-жылы туулган ээси, 2 жаштагы небереси күйүп жаткан үйдүн ичинде калып кетип каза болду. Анын сөөгү куткаруучулар тарабынан саат 12:20 чыгарылып, тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Өрт саат 14:10 өчүрүлгөн.
Жүргүнчүлөр унаадан белине чейин чыгып алышкан. Айдоочуларга 30 000 сом айып салынды. Талас облустунун Бак Аята районунда жол эрежелерин одоно бузган айдоочулар аныкталды. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жол тескөөчүлөр тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын негизинде авто ийин баштыкка барган айдоочулар табылган. Аларга карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде тиешелүү протоколдор түзүлгөн. Жалпы 30 000 сом айып пул салынып, унаалары айып короого токтотулган. Бардык айдоочуларды жол эрежесин так сактоого чакырабыз деп айтылат маалыматта. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтегер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Урмат Поленин капталдарына туруп бериңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Билеттер менен отуруңуздар. Elder ызылдап, сатурниктерге баш ийбей ачып берди жолду. Эл сел деген ушул да. Карагылачы. Сатурниктерге баш ийбей эле мыйзамды бузуп эле кирип келишти. Буга кандай карайбыз? Эл суусап калган экен. Ел ошончо. Карагылачы. Оху! Элдин башы тияктай кирип кетип атты Баягы айланып мындайдан мындайдан кетип атышат. Сатурниктер бечаралар тоса албай калды элди. Эл сел деген ушул да. Карагылачы. Мына коро болуп келатат.